жаңы доордогу, алтын доордогу бул учур адамзаттын тарыхындагы, жалпы эле жашоонун тарыхындагы өтө өзгөчө учур. Анткени дал ушул учурларда жер энебиз жаңы жыштыкка көтөрүлүп жатат. Көкө теңир, күн теңир, ай теңир, жылдыз теңир ийилип, жер энебиз алам дүйнөсүнө энергетикасы биригип жаткан учур. Ылайым акчылыктай болсун. Эгер жер энебиз өзүнүн жашоо турмушундагы тарыхындагы жолду басып жаңы жыштыкка өтүп жаткан болсо, ал жыштык албетте чоң өнүгүү, чоң сыр. Ошондуктан жер энебиз жаңы жыштыкка чыкканда эң оболу ошол жыштыкта жер эненин төбөсү, башкача айтканда биздин улуу тоолор көрүнөт. Ошолордун ичинен эң алгачкылардан болуп Хан Теңири чокусу көрүнөт. Анда Хан Теңириге арнаган ырларымдан окуп берейин. Хан Теңири: алт тоолор катар катар нени самап, асманды тешетиктеп турат карап. Астында суусу ырдай, үнү тынбай, үстүндө агыш тармал булут агат. А балким асылдыктын баркын кыйбай, ала тоо аброюна сыймыктанат. Тулкусун туш тарапка жайып салган алт тоолор, алт мүчөлү анык балбан, ак мөңгү катмарында абалтадан жылдардын жымжырттыгы уюп калган. Көзүңө тоолор толкун сыяктанып көрүнөт, забаласы алда кайдан. Хан Теңир акылмандай текши жыйнап, мезгилдин күкүмүнөн алтын ылгап, ал качан Теңир тоосун чогулт экен, астейил келгиле деп колун булгап. Бүтүмүн туура дешип, Хан Теңирдин бүт тоолор көрсөткөнсүт улууга урмат. Алт тоолор жыйын куруп жаткан болсо, о анда жакшылыктын жышаан ошо. Хан Теңир кандай бүтүм чыгарат деп карасаң, канча тоолор мойнун созот. Ар бири ага дилден ниетин кошот. Абалтан мезгил менен өмүр ошот.